эмгегин. Сага кылган эмгегим. Кийим тигип үстүмө. Күндө тамак бергенин. Түгөнбөгөн үй окатынан биргеле көкүрөк күчүгү акылайды балдар бакчасына даярдоо менен алектенген Гүлнара Өмүралиева өлкөдөгү жаш баатыр элдердин катарын толуктамакчы. 40 жаштагы бул каарманыбыздын мындан 22 жыл мурунку тун уулу Якутиядагы жогорку окуучулардын биринде билим алып жатса, андан кийинкиси баш калабыздагы банк кызматкери. Калган төртөө мектеп окуучулары болушса, кичүүсү жана жалгыз кызы жакында эле 4кө толду. Өз айтмакчы тирликтери эл катары. Алдыга да чыгып кетишпейт, артта да калышпайт. Кирпич куябыз жайлады. Анан жалаң эркектер болгондуктан эркектер жайында өздөрү кирпич куюп, 1 жылдык эмгегин таап алышат. Кийинишет, ичинишет, мектепке даярланышат өздөрү. Кабырлардан алып келип бекители ошолорду. Атыякта шуруп алып келип. Чынында эле элет жерде мүнөздүү дыйканчылыктан тышкары өндүрүш менен алып урушкан бул үй бүлө айылдаштарын курулуш материалдары менен камсыздайт. Мындай жагдай бир жагынан каражат табуунун булагы болсо, дагы бир жагынан балдарды алжыртадан эмгекке бышыруунун мыкты жолу. Ошондой эле чоң атадан мурас калган чакан алма бакта унутта калбай, ушул үй бүлө Кочкор жергесинде багбанчылар катары да жакшы белгилүү. Бул алма бактын баары атамдан калган алма бактар. 5 түптү тиги 5 түптү 5 баламдын атын коюп тиккен ошол бул 5 түп алма бак ошол. Анан өзүбүз дагы тиккен 7-9дөн алып келип тиккен сортторубуз. Анан могу ошол атамдан калган өрүк. Анткемнен көп балалуу үй бүлөнүн мына ушул ишкердиги өз баштарына тийип, ал балдарга жөлөк пул чектөөдөн баш тартуунун башкы себепчиси болду. Ушундан улам Эркинбек менен Гүлнара 23 жылдан бери өз чүрпөлөрүн караанда эмгектер менен багышып, социалдык кызматкерлерге догун арткан күнү боло элек. Башынан эле пособие албайсыңар деген. Мончо жагасыңар, иши кылса өз оокатыңарды өзүңөр кылгыла, пособие албайсыңар деп ошонткен анан тигинт эткенсиңер, анан минт эткенсиңер, жериңер бар экен деп. Ошол ойдон эле барган жокмун. Тарбиянын жакшылыгынанбы же көрөнгөнүн мыктылыгынанбы айтор жогорудагы бактылуу төөлөрдүн бала бакырасы иштеби, мектептеби дайыма алдыңкылардын сабында. Албетте мында эненин эмгеги өзгөчө экендигин эч ким танбас. Антса да. Эми да Батыр ата берип койсо болмок экен бизге да. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, жаңылыктар, Кочкор району.